тургай жарышкабыз да силерди. Ал жерде биз китеп боюнча силер өзүңөрдүн түшүнгөнүңөрдү жазып бересиңер. Биз жагына түшүндүрүп жакшылап айтабыз ал боюнча. Анан кийин мындай. Азыр бул жерге бассаңар Саламатсыздарбы? Китеп билим булагы деген аталыштагы биздин өткөрүлүп жаткан конкурсубуз бүгүн жыйынтыктоочу күндө турабыз. Бакай ата айыл өкмөтүнүн Наматбек, Бакай ата жана Чоң Алыш айылдарындагы жайгашкан мектептер арасында уюштуруп жатат. Бул конкурска 6 класстан 11 класска чейин жалпы каалаган окуучулар катышты. Конкурстун шарты 3 тур менен өтөт конкурс. Биринчи турда биз 40 суроо даярдадык окуучулар үчүн. Ал жөнөкөй суроолор. Ал эми экинчи турда 10 суроо даярдадык. Ал татаалыраак суроолор болот. Жана үчүнчү турда 3 суроо менен биз окуучуну жеңүүчүнү аныктайбыз. Конкурска жалпысынан 4 мектептен бизге 90дон ашуун окуучу келди. Тагыраагы 92 окуучу келди. Жана ата-энелер дагы биздин комиссиянын мүчөлөрү болуп дайындалышат. Саламатсыздар. Бүгүн бизде Бакай ата районунда Владимир Ильич атындагы мектебинде тест жүрүп атат. Биздин байкелер тест уюштуруп атат. 4 мектептин Бакай ата районунун. Бүгүнкү тест кызыктуу жана жакшы өттү деп ойлойм. Өзүмдү жакшы тапшырдым жана ушундай конкурс тесттерди уюштуруп турушун каалайбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу айылдаштар. Бүгүн биздин айылда абдан жакшы иш-чара болуп жатат. 98-жылкы агаларыбыз Виктор Гюгонун Карыптар аттуу чыгармасынан конкурс уюштуруп берди. Бул конкурс жаштарды көбүнчө билимге, илимге, китеп окууга тартат деп ишенем. Жана ушундай конкурстарды дагы кийин дагы көп өткөзсөк, буюрса келечек муундун китеп окууга болгон кызыгуусу, билиминин, илиминин өсүүсүнө жардам берет. Баарыңыздарга ийгилик. Наш сегодняшний тест для меня был очень легким. Я за короткое время закончила тест, но мне понравилось читать эту книгу. Виктор Гюго создал очень хорошую книгу, мне эта книга очень понравилась и очень повлияла на многое. Я вот после этого чтения этой книги я много расчитала. Говорю спасибо нашим старшим братьям, те, которые организовали этот тест. Мне очень понравилось. Желательно хочу, чтобы еще больше организовали таких мероприятий, и мне очень все понравилось. Саламатсыздарбы, урматтуу айылдаштар. Учурда Бакай ата айылдык аймагында Наматбектен, Үчемчектен, Жунусов анан Лел мектебинин окуучулары бир аянтчага топтолуп 1998-жылкы муундун эмилгеси менен уюштурулуп жаткан китеп кароо сынагына катышып атат десек болот. Бунун башкы максаты өзү аты эле атап тургандай китепти окууга
активдештирүү, окуучулардын интернеттен жана башка жактарды сабаттуу колдонуусуна жардамчы болот деген ойдомун да. Анан ушурдан пайдаланып, ушул 98-жылдын өкүлдөрүнө ийгилик каалайм. Бардыгына үлгү болсо экен деген ойдомун. Менин атым болсо Азамат Каработоев, Бакай ата маданият үйүнүн методикалык адисимин. Мен Жайлабаева Каникей, Бакай ата район Үчүмчек айылындагы Бердикулов Нарикбек атындагы орто мектебинин окуучусу, 11 класстын окуучусу болом. Бүгүнкү учурда Бакай ата айылынын жаштар уюму түзгөн китеп билим деген эмеде конкурста 1-чи орунду алдым десем болот. Бул конкурсту дагы уюштуруп, дагы алдыга умтулганга, жана чыгарганга аракет кылган биздин байкелерибизге рахмат ушул конкурсту уюштурган. Андан кийин бардык катышкан окуучуларга дагы ушундай конкурстарга чыгып, көптөгөн орундарды алганына тилектешмин. Мен Сыргабекова Бегимбай, Исабек Шараф атындагы орто мектеп мекемесинин окуучусумун. Учурда 7-чи класстын окуучусумун. Окуйм 7-чи класста. Карыптар китеби боюнча 2-чи орунду алдым. Мына ушинтип бүгүнкү конкурстун жыйынтыгын чыгарып, жеңүүчүлөрдү аныктадык. Жеңүүчүлөр Лейлин мектебинен бир окуучу, Нарикбай мектебинен бир окуучу жана Жанчаров мектебинен бир окуучу болуп 3 орунга илиништи. Биз аларды жеңиши менен куттуктайбыз. 1-чи орунга 7000 сом, 2-чи орунга 5000 сом, ал эми 3-чү орунга 3000 сом байге ыйгардык. Жана ушул конкурста бизде шарттарыбызга дагы каршы болуп, мен не болсо да катышам деп эң кичүү 4-чү класстан 2 окуучубуз катышкан. Алар дагы өздөрүнүн байгелерин алышты. Ал эми бул китеп конкурстун уюштуруу максатыбыз тууралуу айта кетсек, учурда жаштарыбыз, окуучуларыбыз керек болсо өзүбүз дагы ушул телефондун айынан ныксырап жалкоолукка алдырып жатабыз да. Ушул өсүп келаткан келечеги бар жаштарды биз телефон аркылуу пайдасыз нерселерге кетпестен, туура эмес нерселерди ушул телефондон үйрөнбөсүн деп аларга кызыктыруу иретинде ушул китеп окуу конкурсун байгелери менен уюштурдук. Китеп окуганда адам үчүн аябай көп пайдаларды алат. Биз бул суромжулоо учурунда билдик, ар бир окуучу күнүнө кеминде 2-3 сааттан китеп окуптур, 1 ай аралыгында. Бул деген чоң жеңиш. Билимге жумшалган инвестиция бул өзүн 100 эселеп, 1000 эселеп актайт. Эгерде биз ушул окуучулардын арасынан жөндөмдүүлүгү жогору, билими жакшы, акылы зерек окуучуларды тандап алып, келечегин түз бере турган болсо, ал үчүн эртең келечек үчүн ал окуучу жакшы нерселерди кылып жасайт да. Ал эми байгелерди биз өзүбүз кашыктап чогултуп, ар бирөөдөн колунан келген жардамын сурап, ошондой кылып уюштурдук.
кээ бирлери ошол кеткен барактарын берип жатты, кээ бирлери машинасын айдап берди, кээ бирлери келип ушул жерге көзөмөл кылып өзүнүн күчү менен жардам берди. Ал эми бул иш чараны биз мындан ары таштабашыбыз керек да. Мындан ары улантып, буну күндөн күнгө жогорку деңгээлде өткізгөнгө аракет кылыш керек. Биз азыр өзүбүздүн ашказаныбызга көбүрөөк инвестиция жасап атабыз да. Көрүп атабыз, күзүндө бир жумада 3-4 жолу той карабыз. Ал конверттин ичинде көптөгөн акчалар салып барабыз да. Мен айтат элем, ошол конверттин 20%-ын эле ушул билимге жумшасак, илим-билимге инвестиция кылсак, пайдасы чоң болот эле. А ошол конвертке салып барган акчабыздын жыйынтыгы эмне болуп атат? Той үстүнөн той болуп, аптекаларда, больницаларда биз очередке турган адамдар көрүп атабыз да. Ал эми ушул конкурска жардам берип, мектепти бошотуп, класстарга уруксат берген мектеп директору Жузукулова Жамил эжеге жана мугалимдер Аид эжеге, Зауч эже, Салмат эжеге жана ата-энелерге жана ушул иш-чарабызды элге жарыялап көрсөтүп аткан Базаркул чоң атама чоң рахмат. Ушул жерге келип тикезинен тик туруп биздин өздөрүнүн оюн айтып бизге кошумча жардам берди. Эми мындан ары биз бул ишти таштабаш үчүн сиздерден демөөрчү болуңуздарды, спонсор болуңуздарды суранабыз. Бир гана акча эмес, өзүңүздөрдүн акылыңыздар менен, идеяңыздар бар, эмне кылсак болот, күчүңүздөр менен, акчаңыздар менен, колуңуздардан эмне жардам келет, бизге жардам бериңиздер. Анткени бул байгезин чогултуп атканда окуучуларды кызыктырыш үчүн бир жолу чогултат, 2 жолу чогултат, бирок ушул чектелүү адамдар кыла албайт. Көптүгүсө көл болот. Мындан ары биргеликте аракет кылайлы. Рахмат.